Алтын доордо 300 жылда пайгамбарыбыздын доору, сахабалардын доору, табиин, табиин доорунда 300 жылдын ичинде 50ге жакын эмес 6 умышленное убийство деп коет. Атай киши колду өлтүрүү болгон экен. Канча жылдын ичинде? 300 жыл. Бул дегени ислам дин менен жашап атканда адамдар, иман менен жашап атканда, бейиштиге умтулуп, бейишти жакшы көрүп жашап атканда, дозоктон коркуп жашап атканда адамдар мынандай болуп калат экен. 50 жылда бир эле жолу ушу ата киши колду адам өлүп атат туган. Ажалы менен өлө эми. Кимдин ажалы келген болсо, бирок киши колду болуп өлгөндөр 50 жылда бир. Бул тарых туган, мынакей. Азырчы бир күндө канча? Бир эле Кыргызстанда канча? Орта Азияда, СНГда канча? Бүткүл ааламда канча? Мына динсиздиктин кесепети, имансыздыктын кесепети, Кудайды эстебегендин, ахиретке даярданбагандын кесепети. Ошон үчүн иншалла биз баарыбыз Алла Тааладан көбүрөөк дуа кылайлы. Алла Таалам баарыбызга өзү жардам берсин, иман менен өмүр сүргөнгө, каниет менен, шүгүр менен. Алла Субханаху ва Тааланын буйрукун аткарып, бенделерин жакшы көрүп, бенделерин урматтап сыйлап жашаганга Аллахым баарыбызга жардам берсин.